Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, жума күнүңүздөр куттуу, берекелүү болсун. Бүгүнкү кылган бардык дуалардын баарын кабыл болсун дейли дагы улуттук биринчи каналда иман сабагы көрсөтүүсүн баштады. Эфирдин жүрүшү менен Максат Атабаев алып барам. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте бактылуу үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун алдын алуу, аялга болгон мамиле туурасында кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин куттуу студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын калкты диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн адиси, биздин жаш аалым устаздарыбыздын бири Дооронбек Ачы Зайнидин уулу келип атат. Кош келипсиз. Рахмат. Дооронбек Ачы, мынакей коомчулукта мынакей акыркы бир эки күндөн бери жанагындай үрөй учургандагы окуялар катталып атпайбы? Анан негизинен эле ушунун баардыгы келип эле баягы биздин динибизде айтылган укук маселесине келип такалат да. Аялдын укугу, жолдошунун алдында, эркектин укугу, жубайынын алдында дегенчи. Негизинен эле баягы бактылуу үй бүлө деп кимдерди атасак болот, кандай атасак болот? Анан негизинен эле жубайлардын бири-бирине болгон милдеттери шариятта кандай көрсөтүлгөн? Рахмат. Биринчиден ассаламу алейкум. Рахмат барыңыздарга. Өтө жакшы тема танышсыралар болсун. Негиз бул боюнча бир аят айта кетсек башында Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюханнас тaqu раббакум аллази халакакум мин нафсин вахида ва жа'ала минха завджаха ва басса минхума риджалан касиран ва нисаа дейт. О имандуулар дейт, силер Аллахтан корккула дейт. Ал Аллах силерди бир эле жандан жаратты дейт. Ошол анан кийин эркек аял кылып жаратып, ал экөөсүнүн көптөгөн эркектерди жана аялдарды таратты дейт да. Негизи жашоодо аял менен эркек болмоюнча өзү жашоо болбойт. Эми ушул жерден аятта айтылат, эми ушул аяттан билинет. Демек, адамдык кадыр-барк боюнча, нарк боюнча аял менен эркек бул бирдей турат экен. Албетте үй бүлөдө бул эркектин башы болгону жакшы, а бирок адамдык сапат жакылыкка келгенде, урмат, сый, кадыр-барк, нарк жакка келгенде аял менен эркек бул экөө бирдей эле. Эми кайсыл үй бүлө эң бактылуу үй бүлө болот десе, эң бактылуу үй бүлө качан экөөсү бири-бирин түшүнүшүп жашаганда. Анткени эркектин дагы өзүнчө бир табияты болот, характери болот, мындайча айтканда. Аялдын дагы өзүнчө бир характери болот. Анткени экөө тең эки башка үй бүлөдөн келди, эки башка тарбия менен, эки башка чөйрөдөн келип калды. Эми ошол эки чөйрөнүн экөө келип бири-бирине көнүшүп кетишүү үчүн, бири-бирине түшүнүшүп кетүү үчүн бир канча убакыт керек болот. Ошол учурда албетте эркек менен аял бири-бирин түшүнүшүп, демек жашоо ушундай экен. Жашоодо кээде төмөнүрөөк, кээде өйдөрөөк болот экен. Ошол учурда баарыбыз бири-бирибизди түшүнүшкөнгө аракет кылышыбыз керек экен деп. Эң жакшы эреже качан эркек өтө ачууланып, башка кылып көтөрүлүп кеткен учурда аял бир аз өзүн төмөн алып койсо. Ошондой эле аял дагы эмоцияга алдырып башка болуп өзүндай ачууланган учурда эркек дагы өзүн бир аз төмөнүрөөк алып кое турган болсо түшүнүштүү кылып, ошол учурда бардык проблемалар мындай жоюлуп кетет деген үмүттөбүз да буюрса. Эң негизги нерсе мына ошондо эң бактылуу үй бүлө пайда болот. А болбосо чыр чатаксыз, уруш чыкпаган үй бүлөлөр өтө аз да. Бул жок эсе. Ошондон азыркы учурдагы эң көйгөйлүү маселелердин бири азыр талак маселеси болуп жатпайбы? Бирөөсү эле талак бер деп аял айтат экен, күйөөсү мен сага деп туруп талак берсе болот да. Анан эртеси күнү бир аз убакыт өткөндөн кийин эле уже бардыгы жини тарайт, башка болот, шайтаны кетет дегендейчи. Анан өздөрүнө келгенден кийин биз эмне кылып койдук? Демек бала чакабыз бар, үй бүлөбүз бар, 10 жыл 5 жылдан бери жашап жүрөбүз, эми жашообуз эмне болот деп анан кийин келечек мындан кийинки никебиз кандай болот деп ошонун жолун кыдыра баштайт да. Ошого чейин бири-бирибизди түшүнүп, ошондо ушундай кылып жашай турган болсо, буюрса эң ушундай бактылуу үй бүлө болот деп. Негизинен Дооронбек, мынакей кызганычтын дагы бир чеги болобу дейм да. Анткени багы көпчүлүк жана маселелер багы кызганычтан улам да келип чыгышы мүмкүн да. Ошол боюнча негизи эле шариятта кандай? Мунун чеги барбы? Багы ашыкча кызгануу үй бүлөнүн да бузулушуна алып келет деген сөздөр бар да.
Ооба, бул боюнча деле кызганычтын дагы ар биринин ушундай чеги болот. Албетте көпчүлүк учурда мындай эми жалпы эл менен иштешкенден кийин ушундай нерсе практикада өтүп жүрөт. Бул кээ бир учурда эркектер деле өтө катуу кызганган эркектер бар экен да. Телефонуңду бер, анан кимге акча котордуң, ким менен сүйлөштүң, ким менен жазышың, анын WhatsApp-ын кечке тыткылап, башка кылып. Албетте аял болгондон кийин аялдын деле өзүнүн сүйлөшө турган эмелери бар да. Жакын туугандары бар, башкалары бар, мисалы эже сиңдилери бар дегендечи, алардын жекече аялча маселелери менен сүйлөшөт, башка болот мисалы. Анан аял ошол себептен уялгандык себептен, башка кылган себептен мисалы телефонун бербей коюшу мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошондой эле аял дагы эркекти мисалы ошентип сен ким менен жүрдүң, кайсы аялдар менен жүрдүң дегендей ушундай нерселер көп болот экен да. Сен дагы эле башка баягы аялдарың менен жүрөсүң дагы дегендейчи. Эми бул нике деген эмне? Нике деген ошол бири-бирине ишенип, бири-бирине ошо өзүн тапшырганда мына ошону нике деп коет да. Качан биз ошо никеде бири-бирибизге ишенип ошого тапшырдык да өзүбүздү. Демек өзүбүз тапшыргандан кийин ортодо бир ишенич деген нерсе пайда болуш керек. Мындайча айтайык дегенибиз, өтө ошол кызганычтын да бир чеги бар. Эгерде эркек деле чын эле башка бирөө менен ойноштук кылып кетсе, башка болсо аял кызганганы жакшы. Ал учурда кызганыш керек. Ошондой эле аял дагы башка бирөө менен сүйлөшүп, өтө чектен чыккан мамилелер болуп келе турган болсо, эркек дагы анда кызганыш керек ал турда. Бирок жөнөкөй эле мисалы жумуштан мисалы бирөө сурап калды, бир эркек киши чалып калды, мисалы жумуш боюнча. Жумушта бул башка бир нерсени сурап калды, же болбосо эркекке жумушундагы аялдар чалып калды, бул боюнча эмне жумуш болду эле ошол боюнча сурап калды. Ал бул учурда бири-бирине туура түшүнүп койгону жакшы. Анткени жумуш ушундай, жашоо ушундай, ушинтип процесс кете берет. Анан өтө эле чектен чыгып, анан бул жок, бул жумуштагы чогуу иштеген адамдар деп аселе эле түшүнбөстөн, башка кылбастан, аны ууртап келип, башка кылып, ызы-чуу кылып, үй бүлөдө өтө чоң бир катастрофа кылган бул жакшы эмес. Рахмат. Негизинен эле баягы эркектин ошо жубайлыкка сиз айткандай баягы бөлөк чөйрөдөн, бөлөк тарбия менен бөлөк үйгө эле келди да. Анан келгенден кийин ал үйдүн өзүнүн баягы эмне деп коебуз, эрежеси бар, тартиптери бар, жан келген үйдүнчү. Анан ошол учурда күйөөнүн милдети кандай болот? Шарият жактан никеге алып атканда ал аялды толугу менен камсыздаганга укук милдет алып атат. Ошон менен катар дагы эмнелерди милдеттеме алган? Негизи эле ошо негизги милдеттемелери Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, ошол жегениңден жедиргин, ичкениңден ичиргин, кийгениңден кийдиргин депчи. Бул эми бул материалдык жактан да. Ал эми моралдык жактан дагы эркек дагы ошол аялды түшүнүп коюш керек. Мисалы азыркы учурдагы көптөгөн эмелер, бир проблема бар. Жаш кыздар келди, мисалы тамак кылганды билбейт, мисалы көпчүлүгү. Же болбосо башка бир мурда эми жаш кыз болуп жүрсө каалагандай кийинип жүргөн да. Келгенден кийин келин болду. Ал эми ал келинче кийиниш керек. Кээде мисалы башкачараак мисалы кийинип коюшу мүмкүн. Ошол учурдагы моралдык жактан күйөөсү дагы мына ошол аялына колдоо көрсөтүш керек. Биздин үй бүлөдө мына ушундай, ата-энеге сыйырмат, жана башка ошондой эле кошуна колоңдар менен алар менен да жакшы мамиледе болуш керек. Ошондой эле ошол учурда мисалы тапкан акчаларды да бир аз айырма болушу мүмкүн. Мисалы кыз турмушка чыкканга чейин мисалы каалагандай акча мисалы иштетиш мүмкүн да. Бирок эркек бала деген билесиз, эми ал нерсе өзү табат, өзү коротот, анын эмелери болот да. Ошол учурда аялына дагы ошол нерсе боюнча дагы түшүндүрмө бергени, ошентип түшүнүшүп кеткен эң жакшы да. Андан кийин моралдык жактан дагы бир колдоо, ата-энесине болгон сыйырмат, кайынта кайненеге болгон сыйырматты эң жакшы кылыш керек. Ошондой эле эркек дагы ошол кайынта кайненесин сыйлаш керек, өзүнүн ата-энесин сыйлагандай эле. Ошондой эле аял дагы кайынта кайненесин сыйлаш керек да. Анан дагы бир көбөйлүү маселе, жаңы келген келиндерди мисалы мен ата-энеңе кызмат кылбаймын деген. Же болбосом мени десең жашайсың, болбосом ата-энеңден же ата-энеңди тандайсың, же мени тандайсың деген көйгөйлөр болот экен да. Ошол нерсени башынан эле алдын ала түшүндүрүп, биз ушундай ата-энебиз менен жашайбыз, ошолордун кызматында болуш керек дегенди жакшылап түшүндүрүш керек. Ошондой эле келген келин дагы ата-энени, кайынта кайненени сыйлаш керек, урматташ керек, аларга кызмат көрсөтүш керек деген нерсени түшүнө билсе, үй бүлөсүнөн келгенде эле ошондой эле буюрса бири-бирине болгон мына ушул моралдык колдоо болот. Туура меге жумеке. Абдан жакшы айттыңыз. Анан негизинен эле баягы экөө баягы үй бүлө болгондон эми жанагындай
жогоруда айтпадыңызбы, баягы казан аяк кагышат, анча мынча үйдө уруш жаңжал болуп калышы мүмкүн, аларга сабыр кылыш керек экен депчи. Ушул эле жаатта айткым келип атат, мынакей балдар дагы бар да. Жанагындай уруш жаңжалды көргөн балдар дагы кандайдыр бир деңгээлде баягы жабыркайт да. Мен айткым келген нерсе Дооронбек ажы, үй бүлөдө балдарга кандай тарбия берилиш керек ата-эне тараптан? Алар баягы урушпаган чөйрөдө чоңойгон балдардын тарбиясы өзүнчө болот, анан баягы урушуп жана жаңжал менен чоңойгон үй бүлөдө дагы балдар өзүнчө болот да. Негизинен эле бул жакта балдарга шарият эмне дейт? Ата-эненин кандай милдеттери бар балдардын алдында? Эң биринчи кезекте ата-эненин милдеттери аларды мына ушундай кичинекейинен жакшы тарбияга көндүргөндүк. Эң негизгиси аял менен эркектин үй бүлөдөгү урушу, чыр-чатагы бул балдардын алдында болбош керек да. Эгер чыр-чатак болсо, өзүнчө башка бир бөлмөдө туруп, маселесин айтышып, дешип, ошол жерде чечишип алыш керек. Негизги үй бүлөдөгү жетекчилер да бул аял менен эркекчи. Ал эми балдар болсо, экөөнүн тең эме кылат да, экөөнүн тең көзүн карайт да. Мындайча айтканда, экөөдө уруша турган болсо, ортодо чымын өлүптүр дегендей болупчу. Балдар дагы эч кайсы жака барышын билбей калат. Ошонун натыйжасында руханий жактан өтө чоң бир зыяндар көп. Ал жакта бир материалдык жактан эмес, балким руханий жактан жабыркаган балдар ошондо пайда болот да. Эң жакшысы аял менен эркек мына ушундай ар кандай өз маселелерди өз ара чечишип алганы жакшы. Андан кийинки мына ошо шариятыбыз эмне деп айткан болсо, ошол нерсеге тарбияласа, мына ошондо эң мыкты жана адептүү балдар пайда болот. Мисалы балдарыбызды тазалыкка үйрөтүшүбүз, үй бүлөндөгү тазалык, бирөөлөргө ата-энени урматташтык, сыйлаштык, кошуна колоңдорго жакшы мамиледе болуштук, жаман сөз сүйлөбөштүк, 7-8 жашка чыккандан кийин агаларга намаз үйрөтүп, мына ушундай тарбия менен кетсе, мына ошондо чыныгы балдар, чыныгы адеп ахлактуу балдар тарбия болот буюрса. Негизинен эле жанагынтип баягы үй бүлөдө ошентип баягы жаңжал болуп кеткенден кийин эле сөзсүз эле баягы аял затын уруу иймей адат бар да. Кээ бирде баягы ур токмокко алынып калат да. Негизинен эле ошол алсыз жандарды курган шариятта кандай? Негизинен эле бирөөгө зыян келтирүүнү шариятыбыз эмне дейт? Албетте бул аялга кол көтөргөнлүк бул жакшы эмес, биринчи кезектечи. Албетте бул алсыз эркек өзүнүн аялына кол көтөрөт деп мына ушундай сөздөр бар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Истаусу бин-нисаи хайран." Аялдарга жакшылыкты насаат кылып турула дейт да. Дагы аятта келет: "Ва аширухуна бил-маруф." Аларга жакшы мамиле кылыла дейт. Негизи эң жакшысы аял ошо үй бүлөдө күйөөсүнө баш ийип койгону жакшы. Бирок практика жүзүндө көрүп жүрөбүз, билесиз, баягы чыр-чатак болгон жерде сөзсүз түрдө чыр-чатак эки тараптуу болот да. Мисалы алаканыбызды урсак эле, мисалы үн чыкканда эле, ошон чыр-чатак эки тараптуу болот. Бир тараптуу аялдан дагы бир эме кетет, экинчи тараптуу эркектен дагы. Аял бир нерсе дейт, же болбосо эркек бир нерсе дейт, ошондо экөө бири-бирин айтышат, ошону менен ыз-чуу пайда болот да. Ошол ыз-чуу пайда болгон жерде анан кийин эркек баары түшүнүктүү да, физикалык жактан ал күчтүүрөөк. Аялга кол көтөрөт деп башка кылат. Мына ушул нерсе эң дурус эмес нерсе да. Албетте буга жеткирген аялдын дагы ушул жерде күнөөсү дагы болуп калышы мүмкүн. Ошондон бирок эң жакшысы эркек киши аялга теңелбестен, ага кол көтөрбөстөн, башка кылбастан ошол маселени ошол жерде жакшылыкча тынч гана чечип алганы жакшы. Азыркы күндө мисалы көрүп атабыз, мисалы мына 2-3 күндөн бери аялын өлтүрүп коюптур деген мына ушундай окуялар чыгат. Албетте бул нерсе эми туура эмес, анчалык деңгээлге жеткизипчи. Демек бул дегени бул кандайдыр стресстин таасири болушу мүмкүн, же болсо кандай бир неме болушу мүмкүн. Албетте бул нерсенин акыйкатын биз билбейбиз, бирок негизи эле аялга кол көтөрүп, ага зулум жеткизип физикалык жактан, же болсо руханий жактан, моралдык жактан өтө чоң зыян жеткирген бул өтө бул жаман нерсе. Эми ушундайга жеткирбеш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Шарият эмне дейт? Талим тарбия алыш керекпи, жанагындай алымдардын сабагына катышыш керекпи? Шарият кандай чакырат? Албетте бул нерселердин баарын жоюш үчүн албетте ислам шариаты мына ушул нерсеге буйруйт. Албетте аял
дагы күйөөсүнө баш ийишти. Ошону биргеликте күйөө дагы аялды сен эркекке баш ийишиң керек, сен мындай кылышың керек, андай кылышың керек, дайыма мага баш ийип тур дегендей эле ар бири өзүнүн болгон гана укуктарын билип калды. Азыркы учурда аял айтат менин укугум дейт, эркек айтат менин укугум дейт да. Мындай кылуу менен болсо анда үй бүлө кетпей калат. Эң жакшысы бул ислам таалим тарбиясын алыштык керек бул учурдачы. Ошол эле аял менен эркек дагы тиешелүү устаздардан же устазлардан же болсо кандайдыр бир деңгээлде жакшы багыт бере турган мугалимдерден, психолог агайлардан мисалычы, ошолордон барып жакшы таалим тарбия ала турган болсо, ошо үй бүлөдө аял менен эркек кандай мамиледе болуш керек, мына ошол боюнча китептерди окусам, буюрса акырындык менен мына ушул көйгөйлөрдүн баардыгы жоюлат. Албетте бул нерсеге вакыт керек. Анан менен бирге адам өзүнүн каалоосу керек да. Оңолом деген каалоосу керек. Дуран мынакей өзүңүз да сөздүн башында айтып калдыңыз. Жанагы нике окулуп аткан учурда баягы бири-бирин аманат кылып өткөрүп берип аткандачы. Биздин дин кызматкерлерибиз да ошол жерден баягы аялдын милдетин, эркектин милдетин айтып, ошол көйгөйдү болтурбоону ошол жерден түшүндүрсө, бул эффект таасирдүүрөөк болобу? Албетте таасирдүүлүк болот. Ошол жерде нике журналында, Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгы тарабынан иштелип чыккан нике журналында ошол жерде баардык пункттар жазылып турат. Ошол жерде милдеттер бар, башкалар бар, мына ошолордун баардыгын ошол жердеги нике кыйган молдокелер ошол жерде сөзсүз түрдө ал жерде негизги милдет катары ошонун баардыгын түшүндүрө кетиш керек. Аялдын кайнта кайнеге болгон сый урматы, эркектин дагы тияка болгон сый урматы, ошолордун баарын түшүндүрүп, анын ичинде талак маселеси болот, мисалычы, анын дагы баарын түшүндүрүш керек. Ортодогу милдеттерди түшүндүрүп ошол жерде түшүндүрөт. Бирок эми ошол жерде түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Ар кандайчы ал нерсени билген бар, билбеген бар дегенде, ошол жерде дагы түшүндүрсө сөзсүз түрдө эффект берет ал нерсе. Сөзсүз түрдө. Доремек эже, мен кече жакында ошо бир никеге күбө болуп калдым, жаштардын никесине. Анан ошол никесин кыйып аткан имамыбыз баягы жаш жубайларга абдан бир сонун түшүндүрмө берди да, баягы турмуш болгондон кийин жанагындай уруш, жаңжал болуп кетиши мүмкүн. Анда баягы сен мынакей милдеттен мен алып аткан жубайыңа мындай мамиле кыл, жубай сен баягы өзүңдү арнап турмуш жолуна аттанып атасың, сенин милдеттериң ушундай болуш керек, ачуу келгенде мындай болгула деген мындай бир никени бир 5-10 мүнөт эле эмес, 1 сааттык лекция менен түшүндүрүп, баягы ата энелерин, бир туугандарын, жора жолдошторун катышып алып, аябай бир таасирдүү бир сабак иретинде, насаат иретинде ушундай жол менен бир кыйды да. Мен айтайын дегеним, баягы бардык дин кызматкерлери дагы ушундай метод менен кыйса, балким жана сиз айтып аткан талак маселеси да азаят беле деп атам да. Ооба, негизи бул молдокелердин арасында бир көйгөй деп айтсак деле болот. Нике кыйдырган келдик десе эле, давай келгиле деп туруп эки күбөнү таап туруп ошол жерде акырын бат эле мисалы никени кыйып коюшат да, кээ бир учурлардачы. Бирок сиз айткандай боло турган болсо, эки жак туугандар алып келсе, мисалы кээ бир никелер болот, балагатка жеткен бирок ата энесинин кабары жок да. Албетте мындай никеде нике шарият боюнча өтө берет, фикх укук боюнча өтө берет, бирок ал никеде бир аз берекеси жогорак болуп калышы мүмкүн да. Албетте ата энеге айтпастан үйлөнүп алса, эми ата эне ушунча жашка чейин азектеп, багып, тарбиялап, мисалы алардын деле жакшы үмүтү бар да. Алардын үмүтүн таштап, ошолдун башка бирөө менен кетип калгандык, же болбосо башка бирөөгө үйлөнүп алгандык албетте ата эненин наразылыгын алып келет. Ата энеси наразы болгон адамдын жашоосуна берекеси болбойт деген да, мисалы. Ошондой эле ошол жакын туугандардын баардыгын алып келип, ошол жерде жана сиз айткандай жакшылап жарым саат, 1 саат баян кылып түшүндүрүп нике кыйылса, өтө чоң бир эффектүү жана таасирдүү болот эле го деген ишеничтебиз биз дагы. Доремек эже, чоң рахмат. Мынакей биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Бүгүн биздин куттуу студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын калктык диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн адиси, устазыбыз, жаш аалым жигитибиз Доремек ажы Зайнидин уулу болду. Кош келипсиз. Рахмат, Алла ыраазы болсун сиздерден. Убакытты бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей азын улак убакта ушундай үй бүлөдө зордук зомбулук болбосун, биздин айымдарга карата мырзалардын мамилеси, же болбосо үй бүлө бир кичинекей мамлекет болгондуктан ушул бекем болсун деген таризде мынакей ушундай тема менен чыктык. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү сиздер менен болду. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар. Бүгүнкү кылган дуа тилектеринин баардыгын тең Кудай Таалам өз даргөйүндө кабыл кылсын дейли.
ah.